Атмосферадагы процесстерге талдоо жасоонун негизинде аба ырайынын абалын күн мурунтан аныктоо метеорологдордун негизги жумушу. Сиз алдын ала аба ырайы кантип аныкталат деп кызыктар болуп көрдүңүз беле? Нарын облусундагы гидрометеорология борборунда жалпысынан 31 адис иштейт. Алар облус аймагындагы райондордун, өрөөндөрдүн, ашуулардын аба ырайын алдын ала айтып турушат. Шашылыш билдирүү болсо ар дайым кабарлашат. Биздин Нарын жергесиндеги гидрометео станция бул Кыргызстан боюнча эң биринчи алгачкы ачылгандардын бири болуп эсептелинет. 4 багыт боюнча иш алып барабыз. Биринчиси бул күнүгө абанын метеорологиялык байкоолор. Бул болсо ар бир 3 саат сайын болгон Нарындын температурасын, абанын температурасын, шамалдын багытын, басымын абанын жана башка байкалып аткан кубулуштардын баарын берип Бишкекке, Кыргызгидрометке берип турабыз. Мындан тышкары гидрометеорология борборунда Нарын дарыясынын нугун, жылдык көлөмүн жана буулануусун изилдеп тургандагы атайын адис бар. Гидролог Анара Усмонова дарыянын көбөйүп азайышы дал ушул аба ырайына көз каранды экендигин айтат. Эки Нарын, Кичи Нарын, анан Чоң Нарын деген эки куймабыз бар. Ошонун баары биригип келип Нарын сууга куят. Бирок барбы биз ар бир суудан, ар бир рекадан маалыматты алып турабыз. Эртең мененки 8-де информацияны, кечинде информацияны алып турушуп, саат 8-де аны эртең менен чогултуп туруп беришет. Ошондо биз көрөбүз канча суу азайып, бүгүн канча суу, кечкиси канча азайганын, эртең мененкиси канча көбөйгөнүн, ушунун баарын азайганын, көбөйгөнүн бүт баарын информация менен Бишкекке берип турабыз. Анан алар айды бүткөндөн кийин бизге книжка алып келишет. Ошондон да анализдеп бүт баарын текшерип, катасы бар, эмнеси бар, ошонун баарын обработка кылып туруп, анан Бишкекке жиберебиз ар бир ай сайын. Анан жылдын аягында ежегодник деген отчетубуз бар. Ошо ежегодниктин баарына түшүрүп туруп, баарын анализдеп, ошонун баарын эметип туруп ежегодникти бергенден кийин тияктан тактап туруп бизге баа беришет. Ал ежегодникте болсо суунун канча азайганын, көбөйгөнүн ошо кривой деп коебуз, жылдан кандай кетип атканын карап турабыз. Аба ырайы кеме капитандарына, учкучтарга, айдоочуга, темир жолчу жана курулушчуга, айыл чарба кызматкерлерине дагы абдан керек. Анткени үрөөн себүү, эгин жыйноо, чөп чабуу мезгили аба ырайына байланыштуу болот. Агрометеорологиялык байкоолор бул болсо Нарын жергесиндеги өсүп аткан өсүмдүктөрдүн өсүү фазасын кандай түшүм берет, ошонусунан бери өлчөбүз. Бул азыркы учурда эспарцет, картошка, арпа жана быйыл сабизди коштук. Быйылдан баштап Нарын шаарындагы абанын булгануусу кандай болуп атат, эмне болуп атат деп химиялык, радиациялык байкоо жүргүзүлгөн. Аны күн сайын эртең мененки 8-де байкайбыз дагы, 10 күн сайын Кыргызгидрометте атайын химия бөлүмү бар, ошол жакка жиберип турабыз. Алина Санкулова, Жолошбек Курманбеков, Мирзат Муталипова, Теңир Тоо таңы.